30 сом дедиңизби? Май деле өсүп атат. 25, Un деле өсүп атат. 210, 220. Чай деле өсүп атат. 1400 сом. Айланайын 7700 канча жетет. 2024 жылдын 1-кварталына карата жашоо минимуму бир адамга 7769 сом 17 тыйынды түздү. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитети билдирди. Биз азыр Ош базарында турабыз. Бул суммага эмне келерин билип көрөбүз. 1 килограмм эт, сөөгү жок 700 сом. Картошканын килограммы эскиси 60 сомдон дагы жаңысы 80 сомдон болот атыптыр. 5 килограмм көйүтүлгөн канчадан дедиңиз? 85тен. Шекердин килограммы 80 сомдон. Пияз килограммы 30 сомдон экен. Канча килограммдыктар булар? 3 килограммдык макарондор 200-210 сомдон. Чай 110 сом. Суумай 150 сом. Бир мүшөк un 1800-2000 сом. Гүрүчтүн килограммы болжолдо 200 сомдон. Сабиз 70 сомдон. Биз биринчи керектелүүчү азыктарды 1 килограммдан эле эсептедик. Анда да толук эмес. Ал эми бир айга бир адамга канча килограмм кетет, өзүңүз эсептеп көрүңүз. Балар өсүп атат, аябай эле өсүп атат. Күндөн күнгө өсүп атат. Күрүчтүн баасы, сахар, сахарды го вареньянын сезону келип атпайбы? Ошон үчүн өсүп атат бул. Анан май деле өсүп атат, un деле өсүп атат, чай деле өсүп атат керек болсо. Жашоо кымбаттап атат дегендей. 7769 сомго жашай албайм. Мен азыр даже 40 000 сом алганда деле ошо деле жетпей калып атат. А продуктуну, азык-түлүктү бир айга канча сом алса болот? Сизге жетиш үчүн болжол. Ой, я даже не знаю, как сколько. Это бир 15 миңге алсам жетишет болуш керек. Айланайын 7700 канча жетет азыркы заманда. Биз менин бир айлык эле дарым, мен гипертониктин дарым 3000ге чейин дары алып ичем. А мен обследовательге барганга канча жетет? Тамак жеймби? Мен бүт деген жөнүндө мындай как попало тамак жешим, диетада нормальный тамактар алып жешим керек. Жетпейт. Как мен пенсияданмын. Дагы жакшы Кудайга шүгүр Кыргызстан кур койбой коюптур бала. Убагында төрөсөк, көп бала төрөйт Кыргызстар дедилер союз учурунда. Балдарыбыз жардам берет. Нет, конечно. Конечно, нет. Это хватит на неделю. Или это на одного человека? Да. Ну ладно, 2 недели. А на продукты? Или это только на продукты? Это на первые необходимые Полностью продукты. вообще. И это на коммуналки плюс, это на проживание. Нет, это, конечно, мало. Конечно, мало. А вам на продукты примерно сколько уходит? На одного, прям на одного. Я не могу так на одного посчитать. У меня я и 3 детей, и нам 10 тысяч только на продукты 1 неделя. Это только на 1 неделю с детьми. Бул жетпейт деп ойлойм. Анткени мисалы үчүн бир жумага эле эсептесе ошо жетиши мүмкүн бир жумага эле. Аны 4кө көбөйткөндө ал андан да көбүрөөк болот го сумма. Минимум 28 000 болуп кетет. А сиз азык-түлүктү бир айга өзүңүзгө жетиш үчүн примерно канча сом көрөсүз? Мисалы үчүн бир жумага мисалы үчүн бир 10 000 сомго алам да мен. Ал жетпейт деп ойлойм. Ал мисалы үчүн пенсионер үчүн эмес, ар бир жаран үчүн мисалы үчүн эсептегенде ал туура деле эсепке кирбейт да. Мисалы үчүн өтө чоң эмес деп эсептегенде дагы ошо 10 000 сом бир жумага мисалы үчүн кээ биринки 3 баласы бар, кээ биринки 5 баласы бар, кээ биринки 6, кээ биринки 7 го. Ошону эсептегенде ал жетпейт деп эсептейм да. Ошол сиздер айткан сумма жетпейт чынында. Анын үчүн мисалы бир семьяда мисалы үчүн 2 адам иштесе, бирөөсү 20 000, экинчиси 20 000, 40 000 болуп атпайбы? А 40 000 болгондо ал почти 70-80% эле продуктага кетет да. Азыр продукт абдан кымбат го. Ошон үчүн мен ошондой деп эсептейм да.